Арыбаңыздар урматтуу менин каналымды көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бирок ушул дүйнө адилетсиз болуп жатат. Бир четинен ошо бүт көңүл бүгүн Газага бурулган. Газада 2 миллион калк жашайт. Эң көп мусулмандардын өлүмдөрү жана өспүрүмдөрдүн өлүмдөрү Суданда болуп атат да. Суданда бүгүнкү күнү күнүгө 12 өспүрүм же ымыркайдан чарчап калып атат да. Ачкачылыктан жана медикалык кандайдыр бир жардамдын аздыгынан, атайын көзөмөлдүн аздыгынан бүгүнкү күнү ошо айтыш кыйын дейт Бириккен Улуттар уюмунун өкүлчүлүктөрү. Бирок ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча, мисалы үчүн 23 жылы апрель айында 190 ымыркай ошо жана жаш бала өлдү дейт да. Дагы 1700 ошо жарадар болду дейт. Албетте бул деген мындай тастыкталган эле нерселер, документтер боюнча. Документсиз андан көп болду деп жатат да. Мисалы үчүн ошол Кордофандан, түштүк Кордофан Суданда атуулардан кийин 21 бала ымыркай каза болду, 29 жарадар болду. Бул айынын 25 жылындагы маалымат боюнча азыркы кээ бир ошо соц тармактарда ар кандай расмий эмес да ошондой элдер айтканы боюнча 4900 ушундай ымыркай жана жаш бала каза болду дейт да, 5 жашка чейинкилер. Бул деген маалымат эми кичекте тастыктала элек, анткени согуш аябай ысык мындай кезде болду да, жарандык согуш Суданда. Ошон үчүн аны баарын терип, документтеп, сүрөткө тартып тастыктаганча аябай чоң маселе болот да. Кийин балким сөктөрүн табар да. Save the Children деген уюм 24 жылы айтып аткан 6 эсе балдар өлдү дейт да. Биринчи ошо 23 жыл же 21 жылы айткан маалыматка караганда. Ошол 23 жылдын эгерде маалыматына таянсак дейт, андан баягы дагы кескин эсе, ошо 6 эсе көп жаш бала, жаш ымыркай өлдү дейт. Суданда конфликт негизи 23 жылы башталган, бул гуманитардык кризиске алып келген. Ошондо эгерде ошол 4900 десек, ошо 365 күнгө бөлсөк, чын эле 12 жаш өспүрүм бала күнүгө өлүп аткандай болот атат. Бирок бул маалымат даже тастыкталыш керек болот атат. Билесиңер, Суданда азыр ар кандай ошо жарандык согуш болуп атат, расмий бийлик талаш тартыш болуп атат, анын аркасы менен ошол мындай иш-аракеттер уланып атат да. Бул нерсе мен ойлойм өтө мындай кооптуу нерсе болуп жатат. Баягы бул жерге Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмираттарды жардам бергенге аракет кылып атат, гуманитардык ушундай груздарды жиберип атышат. Бирок ошо баягы бири-бири менен согушуп аткан группировкалар эч мындай бербей атат да, жол бири-бирине. Адам сатуулар аябай мындай күчөп атат, ачкачылык, ачарчылык, дарынын жетишпегендиги жана ушул зордук зомбулук да көп болуп атат да, ошо аялдарга жана кичинекей өспүрүмдөргө каршы. Жана эл аралык коомчулук, кандайдыр бир эл аралык ушундай массалык маалымат каражаттар Суданды 1-2 сөз менен эле айтып коюп, калган көңүлдүн баары Украина менен ошол Газада да. Ушундай араб дүйнөсү да, мусулман дүйнөсү, ошо Суданда сунни мусулмандар көп жашайт. Бирок ошо кайра эле көп массалык маалымат каражаттар араб мамлекеттерине Судандан бираз баягы Газага барыр каралган да. Ошондой нерсе болуп жатат. Судан, мисалы үчүн Газада 2 миллион киши ушундай кысымга кабылса, Суданда 12 миллион киши ушундай кысымдын астында болуп жатат да. 12 миллион качкын болду. Ошо 12 миллион кишинин абалы өтө оор болуп жатат жана ачкачылык аркасынан миллиондогон кишилер өлүшү ыктымал деп жатышат да. Маалымат ошондой. Эмне деп ойлойсуздар? Эмнеге ушундай болуп кеткен? Эмнеге судандык адамдар адам эмеспи? Же болбосо пиар аз болуп калдыбы, ошондуктанбы? Эмнеге ушундай дүйнөнүн көңүлү башкага бурулган деп ушуну бир мындай комментарийлерден талкуулалалы да. Андай эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө реклама кылбайм, бул сук кабар мен үчүн. Албетте тастыкталганда дагы бир сыйра ушуну мындай серепке салабыз, бирок абал ушундай болуп жатыптыр да. Комментарийлерге жазгыла, ой пикирлериңер кандай? Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла, анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот да.
Thank you.